Көмканын башчысы Ташиев Камчыбек кайрылабыз. Мындай беспредел токтотпойлук ба? Ишкерлер мамлекеттен эң сонун адамдарды отсак, булар мамлекеттен акча сурабаса, жумуш орун түзсө, салыктар төлөсө, дагы ишкерлерге кандай бул мамиле? Ишкер Бакыт Борошов өзүнүн Фейсбуктагы баракчасы аркылуу Улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында туруп кайрылган эле. Андан 3 күн өтпөй атайын кызматтын кызматкерлери Борошовду кармап кеткен. Ага кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Борошовдун жактоочусу Муктар Набиев ишкерлерге болгон мыйзамдар каралбай калган деп эсептейт. Бакыт Борошов деген ишкер 18-апрелинде ушул Сингапур зданиясынан кармап кеткен ал кишини. Ким кармап кетти дегенде ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери. Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 215-беренесин коюп атат. Бул жерде көрсөтүп атат. Менчик ээсине же мүлктүн башка ээсине газды, электр же болбосо жылуулук энергиясын эсепке алуу приборлору жок. Өзүн билемдик менен пайдалануунун же эсепке алуу приборлордун атайылап бузуунун кесепетинен ошого тете уурдоонун белгилери болбогондо. Бул жерде ал заводдун эч кандай газына, электр энергиясына жана жылуулукка эч кандай уурдоо же да кыянаттык менен иш алып барган эмес. Борош налогторун, бүт бул электр энергиясына кеткен акчалардын бардыгын төлөгөн. Бул статья биринчиден ал Бакыт Борошовго коюлганга дал келбейт, ал айыпка. 2017-жылы договор түзүлүп атат. Бул жерде Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда Осо Ахмат Ата Трас деген бетон чыгаруучу заводду Бакыт Борошов арендага алып атат. Бирок ал жерде договор Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда түзүлүп атат. Кыргыз Республика Конституциясынын 58-беренесинин 3-пунктуна талабына ылайык бир эле адам 2 жолу жоопкерчиликке тартылбаш керек деп. Билип туруп деле ушинтип жарандык тартипте каралып атса дагы, кылмыш иши сотто каралып атса дагы, ага карабастан Бакыт Борошовду камап коюшуп атат. Кылмыш жаза кодексинин 210 менен 215-беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлүп атат. Адвокат Набиев кошумчалагандай, Борошов элдик мамлекеттик ишканасына байланыштуу иш боюнча айыпталууда. Тагыраагы аталган ишканага караштуу темир бетон заводдун иштетүүдө мамлекетке 16 миллион сомдон ашык чыгымды өндүрүү боюнча Жалал Абад райондор аралык сотунун чечими чыккан. Бакыт Борошовго ошол учурда жоруктар боюнча кодексинин 167-беренеси боюнча иш козголгон. Бул иштин алкагында тергөө жүрүп, Жалал Абад облустук соту аны актаган. Бирок алгаш жорук деп табылган иши капысынан эле кылмыш ишине айландырылып, Бакыт Борошов камакка алынышын мыйзамсыз деп жатат. 100% мыйзамсыз 215-берене боюнча ишкерлер камалбайт. Бирок биздин өзүн позициясы айткан үчүн азыр УКМКнын Жалал Абад областына начальник өзү келип, сотко кабар берип алып кетти. Борошовдун адвокаты ишкер облустагы мыйзамсыз иштер боюнча өз оюн ачык айтып, күч органдарынын дарегине сын айтканы үчүн куугунтукка туш болду деп эсептейт. Анткени Бакыт Борошов соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, шаардагы жол, жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жолдор жана мыйзамсыз курулуштар боюнча кала бийлигин кескин сындап жүргөн. Бул маалыматтарды тактоо жана ишкер Бакыт Борошовдун кылмышы боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына бир нече рет кайрылдык, бирок маалыматты тактап бере алышкан жок. Анткени менен элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Аскат Жороев Борошовдун ишинде чындап эле мыйзам бузуу бар деп эсептейт. Жороевдин айтымында Борошов мамлекеттик ишкананын мүлкүн 1 жыл иштетип, бирок ижара акысын төлөбөй койгон. Сот ишинин негизинде бул Ахмат Ата Трас ишканасы азыркы Жалал Абад завод ЖИБИ ишканасына кайра каттоодон өткөн. Каттоонун чечиминде ал жерде жазылып турат, что 100% үлүш ээси Борошов Бакыттыр. Анан сот ошонун негизинде балким чечим чыгарып бергендир, бирок ошол малдагы межрайондук соттун чечими менен Жалал Абад завод ЖИБИден 16 миллион элдик ишканасынын пайдасына өндүрүлсүн деп соттон чечим чыкты. Ошол убакта өнбөй алган акчанын негизинен азыркы күндө элдик ишканасына мисалы соцфонддон, налогдон 10 миллионго жакын карызы менен турат ишкана. Ошол төгүлбөгөн акчалардын эсебинен болгон.
Активист Бакыт Молдожанов ишкерлерге эркиндик керек деген пикирде. Анткени акыркы учурлардагы ишкерлердин байма-бай суракка алынып жатканы жакшы көрүнүш эмес дейт. Ишкерлигин токтотуп, чет элге кетебиз дегендер болуп атат. Кетип калгандар бар азыр. Бүгүнкү күндө бир 3-4 Америкага кетип калыптыр. Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга бирөө жарымда мындай желание болобу? Бул ишкерлер акыры биз экономиканы жылдыргы паровоз деп койсок болот да. Ошол эле шаарга налог төгөт, салык төгөт, ошондой эле башка благотворительный нерселерди кылат, жардам берет шаарга, өздөрүнүн территорияларын облагораживать кылып, ишкерлерди мындай кыса берсе, акыры бир күнгө чейин таякты да мындай бүгө берсең бир күн сынат да. 2012 жылдан тарта Сузак райондук сотунан жогорку сотко чейин жеткен териштирүү акыры Батыровдун мүлктөрүн конфискациялоо чечими менен аяктаган. Андан кийин деле эл ичинде ишенбөөчүлүктөр жаралгандыктан 2015 жылдын 2 февралында өкмөттүн токтому менен мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун алдындагы элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Мамлекеттик элдик ишканасынын көзөмөлүндөгү 24 объектинин катарында курулуш тетиктерин чыгаруучу комбинат, 2 кыш заводу, асфальт бетон комбинаты, таш майдалачуу комбинат, мөмө жемиш сактоочу кампа жана социалдык объектлерден бир мектеп, бир бала бакча менен Арыстанбаптагы эс алуучу жай жана башка ондогон объекттер кирген. Булардын ичинен консерва заводу, Арыстанбаптагы эс алуучу жай улуттук коопсуздук комитетинин карамагына өткөрүлсө, бала бакча, мектеп жана бир топ объекттери Жалал Абад шаардык мэриясына берилген. Учурда элдик мамлекеттик ишкананын карамагында 13 объект калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.